Murat Türlüç'e kat жазып oturup proyektini izledik. Assalamu alaikum, урматтуу жердештер, урматтуу мекендештер. Мына биз өзүбүздүн депутаттык ишмердүүлүгүбүз менен бүгүн 26 май так биздин программабызда жазылган таза суу боюнча долбоорду тыкыр иликтеп жана аягына чыгаруу. Мына ошол таң атпай биз ушул проектти бүгүн Кудай буйруса баштадык. Азыр тыкыр иликтеп мына головнойдо жүрөбүз. Головнойдо буга чейин кандай суу ичкенбиз, будан кийин кандай суу ичебиз, биздин ушул Евробанктан келип жаткан өзүңүздөргө маалыматтагы берейин. 5,5 миллион еврога чейин акча бөлүнгөн. Мына ошол акча 5,5 миллион акчанын колдонулушу. Сиздер эртең кандай таза суу ичесиздер, ал канча жыл иштетилет, аны ким төлөйт? Мына коррупциялык элементтер жокпу деген таризде ушундай текшерүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Кудай буйруса сиздер менен дайыма байланышта болуп, мен азыр колдон келишинче сиздерге баардыгын чагылдырып берем. Эскерте кетүүчү нерсе, бул биздин биринчи экскурсия десем жаңылышпайм. Бул азыр биз визуальный текшерип атабыз. Мындай үстүртөн кандай келген суу, илгери кандай болгон. Негизи шаарыбыздын тургундары мага окшош эле бул жактарга басып дагы көргөн да эмес болуш керек. Атайын бул жакта адистер, ишкерлер негизи эле ишти кылат. Чын-чынына келгенде биз эмне сууну ичип атабыз, кандай болуп атабыз, негизи эле билбейбиз. Ошондуктан менин видеолорумду көрүп, колуңуздардан келсе, маалыматыңыздар болсо, комментарийлар калтырып, бөлүшүп туруңуздар. Анткени ар бир тургун эмне болуп атат, кандай болуп атат, баардыгын билип турушу абзел. Сиздер менен дайыма байланышта болуп турам. Сиздерде эгерде суроо, кандайдыр бир талаптар, же болбосо башка иштер боюнча дагы сунуш пикирлериңиздер болсо, мен атайын ушул видеонун акырында да калтырып коем. Электрондук капчыгыма жазсаңыздар болот, соцсеттерге жазсаңыздар болот. Андан сырткары байланыш номерлери таап, ал менен байланышып, атайын жолугушууларга келсеңиздер болот. Кат менен кайрылсаңыздар болот. Кыскасы биз дайыма байланыштабыз, элдин кызматындабыз. Отазы булардыкы 2 метр каскан жеринде. Анан көрөтпөй өткөн бир ай жагында базар бар. Түшкөн эмес, базар бар. Суу өзү табигый агып келиши, бүтөдүлөр, мынакей табигый агып келиши. Илгери ушул Советтер Союзунда ушул жер өзү курулган. Азыр проектке кирген эмес, бул өзү Советтер Союзунда курулган. Мынакей мынтип мындай анча-мынча тиркуттар тогулат буларды. Бул коркунуч деле эмес, бирок бул жактан ал дагы жерде атайын азыр видеодон көрсөңүздөр болот. Мынакей чогула турган жер бар, ал менен хлор аралашат, андан нары ушул суу Токтогул шаарына кетет. Суу канал ишканасынын башчысы Чыныек ага, слесарь жана буга чейинки маалыматты камтыган биздин жарандар. Эң акыркы көлгө. Кайсы алда баш жакта каналдан келип атабы ошондо? Чоң суудан келет. Наркычы. Ошол бүттөлүк чоң суудан келет. Бул экөө эки жактан келип атат, байлануу. Бул неге астында лоток бар yani. Тияк башы барды бир. Бөлүнүп жатат. Эки эле бөлүнүп отур да болгон, Экиге бөлүнүп. Бул деп болот атат, ушул жерде слесарь болуп иштейт. Бизге экскурсия кылып көргөзүп болот бардыгын. Могул жерлерге ошондо сиз күзгө мал таш тизесизби? Суу азайып калганда. Суу нажакка качып кетип калды. Бир жакка. Могул жерди ачсаңыз. Мына достор, урматтуу жердештер, бала чыккан суузу, бала чыккандан келип, мен азыр бардык схемасын дагы тартып алдым. Мындай бассейндерге куюп отуруп, 6 бассейн бар экен. Анан бир лоток, анан мындай бир шлюз бар экен могул жакта. Азыр мынакей сиздер көргөзөйүн, мындай шлюз бар экен. Көрүп атабы? Мындай шлюз менен
Азыр шлюзду көп деле колдонбоптур. Анан мындай лотогубуз бар экен. Ушундай лотоктон суу агып барып, жана мен көрсөтүп аткан бөлмөлөргө ушундай толот экен. Кыскасы ушул, достор. Акем ушул кызматтын баарын ушул Бекболот акем ишке ашырат экен. Мынакей. Суунун башы. Суунун кенинде токтогул жайгашкан. Булар эмне таштап койдуңуз, мусурларды? Буларга работа килерден бияк, менен осун. Таза кармаганга аракет кылыңыздар. Территориясы бардыгы кенен экен. Ушул резервуар, ушул көлмөдөн башталат, мынакей. Ушул көлмөдөн башталып, тунуп отуруп 6 көлмө бар экен. 6 көлмө ушунун өзүнүн кызматын кылат экен. Достор, ошентип 6 көлмө, бала чыккандан келген суу, бул ушул илгерки проект, илгерки биз ичип жаткан головной деп коет, ушул жерден баштап мына биз Токтогул шаарына таза суу бөлүнөт десем жаңылышпайм. Достор, сиздерге дронум жок болуп атат. Дрон болгондо мен сиздерге кененирээк маалымат берип, ар бир адамды ушул маалымат менен камсыздаганга мүмкүнчүлүгүм болмок. Бирок азырынча дронум жок. Дронум болсо сиздерге дагы кененирээк маалымат берип турмакмын. Маалымат бергенин себеби ар бир адам өзүнүн укугун, өзүнүн ичкен суусун, алган светин, төккөн мусорун, таштандысын кайсыл жакка ташталып атат. Бул маалымат. Ушул маалыматтарды алган сайын сиздер дагы түшүнүк болуп, бир жерлерде өзүңүздөрдүн ошол муниципалдык башкарууга жардам бересиздер. Андан кийинкиси болсо келечек муун үчүн, келечек муундагы маалыматы болуш керек. Кайсыл жерде эмне болуп атат? Келечектеги депутаттарга, келечектеги башкаруучуларга, башчыларга дегендей мындай маалыматтар болуп туруш керек, дайыма чыгып туруш керек. Достор, сиз менен болуңуздар, анда дагы маалымдап турам. Азыр мен бул жакта хлор жазай турган комнатага алды ошого барайын. Анан ушу менен бүгүн ушул кыска сиздерге дайыр жолу айткым келет. Кыска бул экскурсия болуп атат. Эми барак жүзүнө эми киребиз. Эми акчанын ошол сарпталышын, чыныгы эмне сатып алынды, ал канча метр, сапаты кандай, жана башка суроолорго жоопту эми издейбиз. Мындай көлмөлөр. Бул биринчи, экинчи көлмө. Андан бул жакта кичине ашыкча суулар агып кете турган түтүкчөлөр да бар экен. Бул бала чыккан суусу. Мына достор, Бекболот аке, ушул акыркы водоем, ошондо? Эң акыркы. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, ушул жерден Токтогулдун бардыгы ушул жерден суу ичет. А бул болсо мындай болуп, мону көрүп атасыздарбы? Мындай болуп, колодец аркылуу ал дагы резервуарга барат дагы, андан нары тарайт. Бекболот аке, мына ушул сууну эми токтогуктардын баары ичип атат да азыр, азыркы тапта. Азыр эми монтип отуруп туруп эле монтип иче берсек, бул таза суу болуп эсептелинет да. Мына достор, ушинтип суунун даамы бардыгы жакшы. Мына бала чыккандан келген сууну ушинтип эле колдонуп ичип атабыз. Бекболот аке, кээде ушул Токтогул шаарынын тургундары айтып калат да, мен өзүм деле жолугуп калгам. Суу кир болуп келип калат да, ошол маалдар кайсыл маалда суу кир болуп калат? Ошо ылай чыгып калат. Энелерде болот, майларды, апрелдерде башталат да, көчкү жүрөт, кары көчкү эмет. Анан кийин жамгыр жааганда, жамгырда дагы ылайланып калат. Ошондо эми колдон келишинче тунат. Колдон келишинче тунат, анан кийин тияктан ылай болуп келген суу
капкара болуп келген. Бектен бозонтуп болуп анан кийин кетет да токтолго. Эми дагы бир суроодо азыр могул жерде бир аз ыпыр-сыпырлар көп экен да, ушул дайыма эле ушундай ыпыр-сыпырда фильтр деген барбы бизде өзүнө? Фильтр түбүндө. Үстү ушинтип көргөн менен баягы фильтрди астынан тартат турбагач. Üstünde çağır, köşelerinde çoğun taş, çağır. Oşonun arasından gidet de. Filtre siyah olan. Bizim filtrin hem teşikleri qanday filtr? Onda yıpırdı qarmak bala turgan filtr mi? Yo, teşik terba turbanın teşik koşkanda arası senden. Oşonun tartip gidet de turbağa. Azır hem жаңы filtr da ornatılgan жоқ da ama жаңы proyekt. Yok бар бекен proyekt? Бар екен proyektте. Жаңы proyektте bu göldür büt jabılatken olur. 6 göldür. 6 göldür jabılatken. Жаңы proyektте? Yok, жаңы proyektте. O baştan zdание urulatken. Oşo zdание oşo filtrovать etken büt bardı. Andan keyin beyatqa gelitken toktolot. Жаңы ылай суу болуп кетет го. Анда бүт тундурандан кийин кетет. Анда эми кийинкиси табигый жол менен тунбайт экен, эми атайын фильтрация. Анда көрөбүз, а? Буюрса. Ден соолук турдунчу. Ооба. Токтолетини баары. Мына достор ушундай. Өзүңүздөр уктуңуздар. Эми дагы кагаз жүзүндө да текшеребиз. Азырынча бул эски проект менен суу ичип турат экенбиз. Анан жаңы проект ошол акча каралды, ал убактарды текшеребиз. Азырынча ошол бүгүнкү болуп жаткан бүгүнкү ичилип аткан сууну чагылдырып атабыз биз. Азыр мына хлорка жасаган жерине келип калдык. Илгерки хлорка жасаган жерин сиздерге бир аз чагылыштырып коеюн. Мына илгерки хлорка жасаган жер. Эми ушул эле хлор могул жерге куюлчу деп айтат. Эми бул жер дагы эски болгондур. Жаңы курулуптур да, бирок булчу азыр жаңы проекттин алкагында. Мынакей эски хлорка жасаган жер дейт. Мага түшүндүрүп берген боюнча мына могу ванналарга хлоркалар жазалчу экен. Анан бул жака сууга куюлуп, ушул жерде хлор жасалып, анан ушул атайын резервуарга бизге кетип аткан сууга, ичүүчү сууга аралаштырылчу экен. Бул норма экен да, бул ушуну аралаштырчу экен. Бирок эми норма деп ушинтип фильтр кошушкан, бирок мага эмнегедир жаккан жок. Бул жер хлорка өзү негизи анча-мынча нерселерди өлтүрүп тазалап дегендей. Бирок менин оюм боюнча азыркы жазалып аткан, мурунку жазалган хлорка тескерисинче коркунучтуу абалда экен. Даарыламак турсун оорута тургандай түр көрсөтөт экен да. Бирок эми организмдин ичинде эмне болот билбейбиз. Бирок мага жаккан жок. Эми бул эски экен бул. Эми азыр Кудай буйрса жаңы курулган. Андан эмесе жаңысына кеттик. Азыр ачкыч жок экен бул эми. Болду. Ушул хлорка жазыла турган жер болуп атат ошондо, э? Момне бачоктордун ичинде хлорка салынабы? Ушуларга салынат. Ушулар эме көрсөтөт эми канча хлор кетип канча 12 эмеди турат. Составда канча бар дегенде, я? Курамында. Датчик бар ошонун ичинде. Üstünde takma. Болду. Түшүндүм. Эмки келгенде мичин ачабыз, а? Эмки келгенде. Ти жыт чыгаруучу вентиляцияларынан бери бар экен да? Жарайт. Бул ошондой могул 3 эшиктен ошо бүт эле хлоркага тиешелүү да, же? Бирөө автоматтар турат, а? Жарайт. Муну даратканада ушул проекттин алкагында курулду. Жаңы экен, а? Мынакей охрана турган жер аке, тигил жер. Аке. Трансформаторда ушул проекттин алкагында жаңы курулуптур, бирок сырттагы трансформатор болсо эски проекттин алкагында курулган экен. Анан могул жерде бир нерсени байкадым мен, ушул рейстин начальниги көрүп калса, ушул видеого реакция берип койсо аябай сонун болот эле да. Могул жерде жыгач столбалар бар экен, эскилиги жетип, кулап азыр ушул авариялык абалда экен да. Негизи ушул жыгачтардын баарын бирисине алмаштырып келип атат, бирок 20 миң деген адамдын коопсуздугун ойлош керек да. Бул деген водозабордун айланасындагы жыгачтар бардыгы
ордордунда убак менен бат-баттан алмаштырылып туруш керек. Эгер мүмкүн болсо, ушуну алмаштырып коюш керек. Бул боюнча биз тийиштүү кагаздарды да берип көрөлү. Начальниктин өзүнө да айтып бир сыйра маалымдайбыз буюрса. Ушуну тез аранын ичинде алмаштырыш керек экен. 4 жылдан бурун биз водоканалдарды Ошентип биз бүгүнкү экскурсиябызды аяктап калдык. Азыр эми буюрса кабинетке барып алып, эсеп-кысаптарга киребиз. Сиздерге ошентип кыска бүгүн чагылдырдык. Дагы эми иштин жүрүшүндө сиздерге кабар берип турабыз. Чыныбек агам жакшы иштеп, мына ишти жакшы алып барып атыптыр. Бүгүнкү жакшы эле баарын көзөмөлдөп, ушул мына кызы өзүнүн машинасы менен алып барып баарын бирден тааныштырып атат. Рахмат демекчимин. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.